Президент Садыр Жапаровдун кабыл алган жарлыгына ылайык кыргыз жараны концепциясы тууралуу окутуулар уланууда. Кыргызстандыктардын жарандык иденттүүлүгүн калыптандыруу максатында кыргыз жараны концепциясы жүзөгө ашырылып, мамлекеттин этникалык саясатынын биринчи стратегиялык документи болот. Эксперттердин айтымында ар бир кыргыз жаранымын деген атуу Кыргызстандын өсүп өнүгүүсүнө салымын кошуусу абзел, мекеним менден башталат деген ой менен жашоосун улантуусу керек деп кошумчалашат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында биздин калкыбыз, элибиз түрдүү сегменттерден турат. Этникалык, диний, тилдик, маданий жана башка негизде бөлүнүп мындай сегменттерден турат да. Ошол сегменттердин бардыгын бирге бириктирип, биримдүүлүктө өнүгүүнүн негизги багыты бул кыргыз жараны. Себеби биз бардыгыбыз Кыргыз Республикасынын жараныбыз. Кыргыз жараны деген сөз дагы бул биздин мамлекеттин аталышынан келип чыккан да. Кыргыз Республикасынын жараны. Биз республикасын деген мындай коелу, кыргыз жараны болот. Демек, бул жерде этникалык, диний, аймактык, тилдик, маданий өзгөчөлүктөрүнө карабастан биз негизги жарандык биримдикти, жарандык иденттүүлүктү калыптоо максатында иш-чаралар өтүп жатат. Кыргыз жараны концепциясында этностук иденттүүлүккө маани берилгени менен диний өзгөчөлүктөр каралып кабыл алынды. Бүгүнкү окутуу атайын диний чөйрөнүн өкүлдөрү үчүн уюштурулган. Ага 40 катышуучу келип, кыргыз жараны концепциясы тууралуу маалымат алып, жайылтууга салым кошот. Бул нерсе биздин жалпы Кыргызстандагы кыргыз жарандарынын ынтымагына, биримдигине, өлкөнү, мамлекетти, мекенди сүйүүгө, ошол эле учурда мекен үчүн ар бир жан үрөп кызмат кылууга даяр боло турган бир патриоттук сезимдерди ойгото турган ушундай бир жакшы идеянын негизинде алкагында иш-чара өтүп атат. Албетте бул нерсе Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атайын жарлыгынын негизинде кыргыз жараны долбоору десек, же идеясы ишке ашып атканы аябай жагымдуу нерсе. Кыргыз жараны концепциясын жайылтууга басым жасалып, 2021-2026 жылдарга карата бекитилген иш-чаралардын планы негизинде иштер жүрүүдө. Уюштуруучулардын айтымында буга чейин муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер үчүн ушундай эле максатта атайын окутуулар өткөрүлгөн. Тренингдин негизги максаты ошо диний лидерлер менен сүйлөшүп, анан булар өздөрү аймактарга кантип жеткизишет, кандай кылып жеткизишет. Анан 3-чү күнү болсо биз буларга ошо кичине иш-чара өткөзгөнгө проект жазып, анан кичинекей грант берилмекчи да. Булар ошол өздөрүнүн жерлерине барып, ошол кыргыз жараны боюнча өздөрүнүн жамааттарына, өздөрүнүн пасторларына түшүндүрүп айтып бериш үчүн. Натыйжа абдан жакшы болуп атат. Мисалы ала турган болсок, жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында тренингк өткөрүү натыйжасында бүгүнкү күндө ушул кыргыз жаран идеясы телеберилер жана социалдык тармактар аркылуу кеңири жайылтылат. Буга чейин дагы атайын ушул мен кыргыз жаран аталыштагы бир нече видео роликтер иштелип чыкты. Бул дагы жерлерде жайылтылды. Аны менен катар айта турган болсок, жергиликтүү бийлик органдары дагы ушу кыргыз жараны тууралуу түшүнүктү алышып, жерлерде ар бир иш-чарага ушу кыргыз жараны деген баягы идеяны кошо ала кетип жатышат да. Аталган концепциянын авторлорунун бири Чынара Эсенгулдун айтымында 2018 жылдан бери концепциянын үстүнөн иштеп келишкен. Мамлекет күчтүү болуш үчүн жарандар күчтүү болуусу керек. Документти түзүүгө жарандык коомдун өкүлдөрү, мамлекеттик жана муниципалдык органдарда иштегендер катышкан. Кыргыз жараны концепциясында этностук иденттүүлүккө маани берилгени менен диний өзгөчөлүктөр да каралып, исламизация процесстери эске алынып, диний коомчулук менен да иштер жүргөнүн кошумчалайт. По фактически паспорт болсок да, бирок ичибизде жүрөгүбүздө ошо жаран катары өзүбүздү эмне кандай сезип, кандай милдеттерди, кандай укуктарга ээ экенибизди билишибиз керек болуп атат. Анан дагы бир момент, бул ошо мамлекет бизге эмне кылып коюптур, биз эмне үчүн жаран болушубуз керек, милдеттүү болушубуз керек деген ой жүгүткөн адамдар бар экен, жарандар бар экен. Бирок ошол эле замат жана жакшы сөз бар го, сен мамлекет эмне кылды эмес, өзүң мамлекет үчүн эмне кыла аласың деп. Анткени биз ошо идеяны иштеп чыгып атканда, соавтору катары айтсам, негизги ой бул мамлекет, бул абстракция да. Мамлекет бул биздин аракеттердин жыйынтыгы. Биз жарандар эмне кылсак, Кыргызстаныбыз ошондой болот. Биз эгерде коррупция көбүрөөк биз малынсак, мамлекетибиз да ошондой болот. Эгерде биз тазарсак, табиятыбыз тазарса, мисалычы, ошол үчүн эң негизги лого
мекеним менден башталат, тазалык менден башталат, ден соолук менден башталат деп ушу кыргыз жаранын негизги идеясы ушулда да. Ар бир нерсенин башатында биз өзүбүз турушубуз керек, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү, өзүбүздүн ниетибизди оңдосок, мамлекетибиз да оңолот деген эле идея жатат. Кыргыз жараны концепциясын коомго жеткирүү үчүн атайын тренингдер мындан кийин дагы уланат. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, Ынтымак, Ош шаары.